Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунда Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымы Гүлбарак Алиеванын катышуусунда пленумдун отуруму болду. Бул жолу Жогорку соттун пленумунун ишине жергиликтүү соттордун судьялары видеоконференц байланыш аркылуу катышты. Биринчи жолу тарыхта Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун пленуму онлайн форматта өттү. Пленумга ошондой эле башкы прокуратуранын, Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү, сот адилеттигинин жогорку мектебинин директору Элмира Байтикова жана жаңы дайындалган Кыргыз Республикасынын сот департаментинин директору Урмат Кожембердиев катышты. Анын күн тартибине ылайык Жогорку соттун соттук коллегиялардын төрагалары иштеринин жыйынтыктары жөнүндө маалымат беришти. Пленумда алдамчылык, ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу жана коротуу тууралуу иштер боюнча соттук тажрыйба жөнүндө токтом талкууланды. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун судьясы баяндамачы Качыкей Сынканов республика боюнча 2018 жылы жана 2019 жылдын 9 айында эле сотторго 19.900 кылмыш иши келип түшкөндүгүн маалымдады. Бул мезгилге чейин Жогорку соттун пленуму тарабынан бул категориядагы кылмыштар боюнча мыйзамдарга түшүндүрмө берүү тууралуу токтом кабыл алынган эмес. Маселе азыркы мезгилде өтө актуалдуу жана бирдиктүү соттук тажрыйбаны иштеп чыгууну талап кылууда. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын соттору тарабынан жарандык экономикалык жана административдик иштерди кароодо мамлекеттик алым тууралуу мыйзамдарды колдонуудагы кээ бир маселелер жөнүндө Жогорку соттун судьясы Айбек Давлетов доклад жасады. Мындан тышкары, юридикалык мааниси бар фактыларды белгилөө жөнүндө иштер боюнча сот тажрыйбасы тууралуу Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун пленумунун токтому туурасында Жогорку соттун судьясы Жамалкан Исакова баяндама жасады. Жыйынтыгында токтом долбоорлорунун негизинен кабыл алуу сунушталып, токтомдор бир добуштан кабыл алынды. Юридикалык мааниси бар фактыларды аныктоо жөнүндө арыздар боюнча сот жарандардын же юридикалык жактардын жеке же мүлктүк укуктарынын келип чыгышына, өзгөрүшүнө жана токтотулушуна себеп болуучу Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодексинин 264 беренесинде көрсөтүлгөн жана башка фактыларды аныктайт. Бул токтомдо биз Кыргыз Республикасынын салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодексинин 138 беренесинин 1-бөлүгүнүн В пунктуна жана ошондой эле ошол мыйзамга ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2019 жылдын 15 апрелиндеги токтому менен бекитилген мамлекеттик алымдын ставкаларынын 1-пунктунун 5-пунктчасына ылайык өзгөчө өндүрүш иштери боюнча арыздарды берүүдө эсептик көрсөткүчтүн 10 эселенген өлчөмүндө мамлекеттик алым өндүрүүлөрү жөнүндө да көрсөттүк. Ошондой эле биз юридикалык мааниси бар фактыларды белгилөө тууралуу иштерди кароо боюнча соттук тажрыйба жөнүндө бул токтомдун жаңы редакциясында жарандык процесстик кодексте көрсөтүлгөн фактыларды аныктоо тууралуу арыздарды кабыл алып, өзгөчө өндүрүштө кароо үчүн талап кылынган шарттарды кеңири чечмелөөгө аракет жасалды. Мыйзамда белгиленген учурларда жубайлардын биринин өлүмүнө байланыштуу жарандык абалды каттоо органдарында никени каттоо мүмкүн болбосо, иш жүзүндө никеде болгондугу жөнүндө фактыны белгилөө каралган эмес. Демек, мындай факты азыркы жарандык процесстик кодекс боюнча сотто каралууга жатпайт. Анткени азыркы мезгилде бул кылмыш кеңири таралган кылмыш болуп, ушул алдамчылыктан жабыр тарткан жарандар өтө көп болуп жатат. Ошондуктан бул кылмышты туура кароо, туура баа берүү юридикалык боюнча бул пленум токтомун кабыл алуу өтө зарыл маселелерде болуп жатканда. Анткени биздин конституцияда бир ченем бар. Ал ушул жанагы жарандар өзүнүн жарандык милдеттенмелерин аткара албагандыгы үчүн эле эркин ажыратууга, жазаланууга тийиш эместиги жообу бар да. А бул болсо ошол жанагы кылмыштардын негизги келип чыкканы ошол бирөөдөн бир буюмду акча каражатын алат, анан кайра бербей коет. Ушундан анан жана алдамчылык боюнча иш козголуп, анан кийин сотко келип сотто каралып атат да. Ошол кайсыл учурда жарандык мамиле болуп эсептелет, жөнүн аткарылбай калган, кайсыл учурда ошол алдоо жолу менен алган болуп эсептелет, ошого түшүнүк берип, ошол эки түшүнүктү ортосун ажыратуу керек болгондо, андай ченем бизде буга чейин жок эле. Ошондуктан азыркы ушул биз кабыл ала турган пленумдун токтомунда ушул маселе каралды. Кайсыл учурда
алдамчылык болот, ал эми кайсыл учурда милдеттенмесин аткара албай калгандык болот. Бул эң башкы маселе да. Ушул маселенин аркасында көптөгөн талаш тартыштар болот. Терүү органдары тарабынан, соттор тарабынын ортосунда бир топ талаштар, түшүнбөчүлүктөр келип чыгып аткан. Ошону биз ажырым берип, кандай таризде талкуулоо керектигин жаздык да.